иш орун менен камсыз кылган ишкерлер арбын. Сузак районунун тургуну Жамшит Урманов кондитер азыктарын чыгаруучу цехти көп жыл мурун ишке салып, бүгүнкү күндө бир нече түрүн чыгарат. Ишкер өндүргөн продукциясын Ош, Баткен облусуна чейин сатат. Жумуш орун түзгөн Жалал аттык ишкер тууралуу кийинки видео материалда. Жамшит Урмановдун кондитер цехинде торт, токоч, коржик, печенье, кекис жана башка азыктын 10дон ашуун түрү даярдалат. Белгилүү болгондой, кондитер азыктары башка азыктардан канттуулугу, аш болумдуулугу жана сиңимдүүлүгү менен айырмаланат. Кондитер азыктарына кант, мөмө жемиш, ун, сүт, май, жаңгак, ага кошумча өң дам, жыт берүүчү заттар кошулат. Жамшит мырза экологиялык табигый продукцияны колдонууга аракет кылат. Ар түрдүү химиялык заттарды коштуруп чыгарган, көпкө мөөнөтү узакка чыдай турган нерселер көп келет чет өлкөлөрдөн. Бирок азыр жергиликтүү өндүрүүчүлөр тарабынан ошол салттуу түрдө чыгарылып аткан жемиштер бар. Булар коржиктер, токоштор, буларга болгону табигый жумуртка, ушул эле шекер, ун жана дайымкыдай салттуу түрдө кошула турган ушундай дрожждор кошулат. Булар эч кандай бир балдарга коопту жаратпайт, жегенге азык-түлүктү коопсуздугунда бардык талаптарга жооп берет. Мисалы үчүн азыр мына коржик атайын. Эсиңерде бар, эстесеңер коржик мындай тоголок болчу, бирок бүгүнкү күндө ошо даанасыны көбөйтүп, окуучуларга мындай ыңгайлуу кылып, жегенге ыңгайлуу болуш үчүн ошо узунчак кылып чыгарганбыз, атайын жапалак кылып. Мектептин алдында айрыча ушундай нерселер жакшы кетет. Анан ушун эле камырынан ичине мындай варенье салып туруп, узун ар түрдүү башка ассортименттерди кошконбуз. Ушул аппарат аркылуу пряниктер куябыз. Аны буга чейин биз колдо жасап жүргөнбүз. Колдо жасаганда где-то 6-7 жыл, 8 жыл жасагандан кийин иш күчү ар түрдүү ошо бааларга таасир кылган. Бирок ошо жарым автомат станокто алып келгенден кийин биз пряник чыгарышты күчөткөнбүз. Анан мына жумшак пряник чыгат. Аныкидей. Муну токтотпой иштетсең, 2 смена иштетсең деле болот. Ошондо 1 тоннага жакын пряник чыгарып койсоң деле болот. Кондитер азыктарына керектелүүчү сырьёнун көпчүлүгү жергиликтүү базардан алынат. Ишкер ар дайым кара балтанын кум шекерин колдонот. Айтымында кондитер азыктарын өндүрүүдө кант кызылчасынан алынган кум шекер сапаттуу болот. Жумуртканы да жергиликтүү фермерлерден сатып алууга басым кылат. Шакер дайым эле постоянный бир темпте, ушундай бир көлөмдө кетет бизде. Ошол 5-10 кап болуп, токош чыгарганда анын үстүнө вареньелер жасалат. Ошого байланыштуу көп шекер кетет. Кара балтаныкы, Кытайдыкы же Россияныкы болбойт. Нагыр ошол кызылчанын кант кызылчасына алынган шакер эң жогору сапаттуу болуп эсептелет кондитерде. Ишкердин айтымында соңку жылдагы пандемия кондитер азыктарын чыгарган ишканага да чоң сокку урган. Айрым ишканалар банкротко учураса, кээ бири биротоло жабылган. Ага кондитер азыктарынын сырьёсу кымбаттаганы себеп болсо, экинчиден суроо талап төмөндөп кеткен. Ошол эле учурда импорттолуп келген азыктар ата мекендик өндүрүүчүлөргө чоң атаандаштык жаратат. Сырттан келген продукцияга биз азырынча сырттан келген продукция бизге ар дайым конкуренцияны жаратат. Бирок биз деле андан сырткары мотивация берет, стимул берет бизге дагы мындай жакшыраак бир даражага, деңгээлге чыгып туруп иштегенге, өндүрүү маданиятын ашырганга бизге мотивация берет да. Биз азыр жок ушуларды тыюу салып, корго бер десек, биз өспөй калабыз. Бирок ошого жараша бир ортолукту кармап туруп, бизде эң чоң көйгөй мыйзамсыз түрдө өндүрүп туруп чыгып саткан ушундай жерлерди мындай коргоп берсе, мамлекет контролго алып берсе, бизге жакшы болмок. Бизде эң чоң көйгөйлөрдөн бири ушул. Ишкана салык иретинде ай сайын 10 000 сом төлөйт. 10 адам туруктуу иш менен камсыз болгон. Жаңы жыл жакындаган мезгилде жумушчунун саны көбөйөт. Ал учурда таттууларга талап көбөйүп, көлөмдү камсыздаш үчүн кызматкер алууга туура келет. Жумушчулар иштегенине жараша ак алат. Биз бул жерде чыгарган товарыбызга карап айлык төлөйт бул жерде. Жакшы айлыгыбыз. Зарплатамыз 20 000, 15 000 төлөнөт. Бул жерде мен мастер технолог боюнча болуп иштейм, торттар боюнча. Bir күндө мен өзүм 200 коробка товар чыгарам.
мендей аялдар ушундай башка товарларды да ушинтип чыгарат. Чет давлатларда иштегенден көрө ушул өзүбүздүн айылымызда иштегенибиз жакшы болот. Ишкер келечекте кондитер азыктарын чыгаруу үчүн атайын заманбап имарат курууну пландап жатат. Азыр сех жайгашкан жайды ижарага алып иштеткендиктен жеткиликтүү шарт жок. Осмон Уламсадыр уулу, Алмаз Саттаров, Ала Тоо 24, Жалал Абад облусу. Сиз жашаган аймакта уникалдуу кабар